Demek Peygamber aytkan eкен. Men tavadaa lillahi rafa'u. Kim Allah üçün özünü tömön alsa deydi. Tavadu olsa, özünü tömön alsa. Allah üçün, birөө üçün emes eken. Allah üçün özünü tömön alsa. Je bolso, baylık bolso. Barga жана кээ бай болсо, анча-мынча эмне кыларын билбей калат. Көздү май басканда жаман да. Негизи баардык илимдин апаты дейт, үйлөнүү дейт да. Качан үйлөнгөндөн илим токтоп калат экен. Бирок ахиреттин апаты байыганда башталат экен. Анткени себеп көптөгөн бай адамдар өзүнүн байлыгы ата бабасынан калгандай болуп, эмнекен өзүн өзү белгизип баштайт экен. Ошондон аалымдар айтат экен, байлык дейт, бул адамды бузбайт дейт. Болгону анын ким экенин билгизип коет. О, бай боло электен мурда эмне кылгысы келген болсо, ошо байыгандан кийин ошол нерсени кылып баштайт экен. Демек, машалла, ким дейт Аллах үчүн өз жөнөкөй алса, бай болуп туруп да, бийлик ээси болуп да, мансап ээси болуп туруп да жөнөкөйлүк алган болсо, эмне дейт? Алла анын даражасын көтөрөт дейт. Кантип көтөрөт десе, Алла өзү билет. Авалким субханалла, адамдардын жүрөктөрүнө сүйүктүү кылып киргизип коюшу мүмкүн. Керек болсо, адамдар сен ойлобогон жерден эмнекен мындай бир сени сыйлай турган болуп калышы мүмкүн. Бул бир. Экинчиси, сен өзүң ойлобой күтпөй турган жерден Алла рызкы берип коюшу мүмкүн экен. Рызкы, байлык берип коюшу мүмкүн. Же болбосо сага жакшы дос берип коюшу мүмкүн. Негизи жакшы дос берилиши дагы бул сенин Алланын бир сыйлыгы сен үчүн. Эгерде сени ахиретке үндөй турган дос болуп калган болсо, демек машалла сага Алла Таала сыйлаптыр сени. Алла сенин даражаңды көтөрүптүр. Алла сага жакшылык бериптир. Эгерде Алла сага жаман дос берип койгон болсо, демек эмнекен сен кыямат күнү дагы аттың Алла ушулар менен дос болбой эле койсом болмок экен деген сөз бар десе ушуну. Ошондо жаман дос үчүн кыяматта да адамдар кейийт экен. Демек Алла Таала ар кандай жол менен сыйлап, анын даражасын көтөрүп коет экен. Ал эми ким бой көтөрө турган болсо дейт, ким бой көтөрө такаббур, текеберлик кыла турган болсо, Аллах аны дейт даражасын түшүрүп салат. Бирок кандай түшүрөт десе, эмнеге таянып жүргөн болсоң, мисалса бир адам байлыгына таянып текебер болуп жүрөт. Туурабы? Аллах аны бир түгөт бала берип коюшу мүмкүн. Авалким субханалла, байып кеткен эмне кыларын билбей калганда, чуркап өз катынан секирип, башка катын алып, экинчи катынан, үчүнчү кат, төртүнчү катын алып субханалла жүрдүң эле, ошолор менен бала берип коюшу мүмкүн. Же болсо субханалла байыганда эмне кыларыңды билбей, ар нерсеге сайылып, ар кимге такалып жүргөнсүң. Эмнекен Алла Таала ошолордун себеби менен сен дүйнөңдү алып койсо, эртең шерменде болуп эле көчөдө жатып каласың. Эч проблема жок. Кимге таянсаң, ошондон зыян көрөсүң. Көчөнүн ичинде кичине китеп бар, ушунда хикмат китап деп коебуз. Ошол китепте мындай бир жакшы сөз окуп калдым. Алла пендесине даража берет, бирок даражаны сыноо үчүн берет. Даража десе байлык менен сыноо берилет, даража берилет, бийлик менен даража берилет, мансап менен берилет. Керек болсо субханалла жакшы дос менен да берилет. Жакшы субханалла тең туш менен да берилет. Баландайдын досу турбайсың бе? Баландайдын тең тушу турбайсың бе? Сен баландайдын кудасы турбайсың бе? Баландайдын көчөсүндө жашайт турбайсың бе? Керек болсо ошол адам берисиңиз себеби менен сен көчөсүндө кошуна болгон сен Алла даражаңды көтөрүп коюшу мүмкүн экен да, туурабы? Эми субханалла кара кандай нерсе. Ушундай берилген болсо дейт, берилген болсо. Ушул кичинекей бир тырмактай текеберлик, мындай бир менменсиз жүрөгү кирип кеткен болсо, ал дейт жанагындай бир соотуруп уу ичип алган сыяктуу дептир. Соотуруп уу ичип алган сыяктуу. Көп адамдар эмне көтөрө албай кетиши мүмкүн. Алла Таала адамга эгерде ушул нерселерди берген болсо, жана айтып аткан байлык, мансап, бийлик берген болсо, бул субханалла Алла Тааланын айкөлдүгү менен берилди. Алланын айкөлдүгү менен. Алла билет, эгерде сенде ушул нерсе жок болгондо, сен Кудайды унутуп коймоксуң. Же болбосо дүйнөгө өтүндө бир издеп табамдап атып, жерди келип сызыр отуруп, акырында сыдырган жериңи таппай отуруп, акырында жок болуп кетишиң мүмкүн болчу. Алла сага кичинекей бир машина берип койду, Алла сага кичинекей үй берип койду, кичине мүмкүнчүлүк берип койду. Эмне үчүн болду? Алла сени билгендиги үчүн болду. Антпесе сен жок болуп кетмексиң. Сен аны акылың менен тапкан жоксуң. Аны сен күчүң менен тапкан жоксуң, унутпагын. Алланын айкөлдүгү менен берилди ал сага, субханалла. Келесоо эркектерге сонун аялчы болуп калат, байкайсың ушуну.
Tooba дейсің мындачы. Алла. Бул да Алланын айкөлдүгү. Келесо жок болуп кетпесин деп алкашка сондай берип койгон. Кээ бир аял келесо аялдарга Алла ушундай сонун эркектер берип коет. Бул аял бузулуп 4-5 эркектин аялды эркек аркасынан жүрүп калбасын деп Алла бир мындай кичине бок мурун болгон баш ийген ушуну сүйөм деп эчти койгон. Ошону сактап калыш үчүн. Алла билет сага эмне керек экенин. Түшүнөсүңөрбү? Бул аялдын айкөлдүгү. Эгер Алла бербей койсо сага, мемлекет айтып аткан бир мындай айтканда бир рызкыңдын кенендигин. Бул Алланын даанышмандуулугу. Алла даанышман, сен алдына билет сенин кандай болоруңду, субханалла. Ошон сени бербей койду. Эгерде ушул нерсе болгон болсо, сен кандай болуп кетет элең? Мен жана айтып атпаймынбы? Байлык адамды бузбайт негизинде. Болгон нерсеси эмне тилек кылып жүрсөң ошону чыгарып коет. Барга жана белгилүү бир жакшы пайгамбар айткан хадис шарифи осияты бар. Качан бир адамдын байлык берилгенин көрүп, ошол таңдын көрдүнө ушул менде болсо, мен ушундай кылып аткандай кылмакмын. Мен мечит салмакмын, жардам кылмакмын. Ал ошол жок туруп деле ошонун соогуна ээ болуп калды. Эмегерде бирөөнүндө байлык болгонун көрүп дейт, эгерде ошону күнөө кылып атканын таң көр, ушул менде болгондо, мен да ушинтип жүрсөм, мен да ушундай кылсам деп субхана күнөө кылып атканда ушундай бир кызыгып, менде болсо ушундай кылмакмын десе дейт, ошо күнөөдөгү чогуу эле болуп калат экен. Караңыз кандай нерсе. Ошон сени Алла билет да сен уже машинелерди карап койгонсуң. Анын жанында отуруп баратканда карап койгонсуң, субханалла. Кылып атканын көрүп койгонсуң. Болгондо мен ушинтип Алла даанышмандуулугу менен ошол сага бербей койду дейт. Демек урматтуу үртүганым, машалла, жөнөкөйлүк бул өтө чоң зарыл нерсе. Адамдар эки нерсе себептүү Алла даражасын көтөрөт. Биринчиси бул жөнөкөйлүгү себебинен экен. Анткени жөнөкөйлүк бул ушундай нерсе экен. Бир адам түнү менен тахажжуд намаз окуйт экен. Бирок керелде эртең менен баштап кечке чейин күнү Кудайдын куттуу күнү орозо экен. Мына ошонун соогуна жөнөкөй адамдар жетип калат экен. Андан ашып кетет экен даражасы керек болсо. Баягы адам кысталып, кыйналып, түн уктабай, күндүз ачка жүргөн себебинен некен Алла Таала ушундай нафсин тарбиялап ушинтип араң жетип аткан болсо, сенин жөнөкөйлүгүң, мындай айтканда простодушие деп коет, простойлугуң, кээ простой жүрсөң, мындай алсыз катар көрөт турабы? Бул нормальный эле болсоң бул, деш монда бир үйрөтүп башташат го. Мындай сени алсыз катар көрөт го. Жок, бул алсыздык эмес. Жөнөкөй болуу азыркы заманда бул күчтүүлүк. Момундай аз адамдар бири-бири менен жанталашып, бири-бирине момундай жана жарышып бараткан мезгилде, сенин жөнөкөйлүгүң бул сенин күчтүүлүгүң азыркы мезгилде. Ал эми субханалла, кичинекей анча-мынча нерсең менен мындай бир дардалаңдап, деңирсип көбөп кетишиң, бул акмакчылык эле азыркы мезгилдечи. Көрүп атам. Байыганда адамдар эмне кылат? Субханалла, жакшы тамакта, фитнес клубтарда, дагы бир субханалла, эмнекен бир мындай бир жороордун ичинде, дагы бирөлөр субханалла дагы бир жерде отурушкан канчасын көрүп атабыз азыр. Пайдасы жок. Хобби деген нерсе башкача болуш керек. Сенин хоббиң акыр түйүндө адамдарга пайда бериш керек, зыян бербеш керек. Кээ бирлери субханалла хобби деп мончодо жүрүп калгандар бар экен. Үйүндө болсо аялы жатат, балдар жатат, ала каралбайт да. Хобби только достор менен болот экен да. Хобби кылсаң аялың менен чогуу велосипедте, балдарың менен кошот деп, карасаң туугандарың менен кошот деп. Анткенсе мунун аркасында чоң пайда бар. Ал эми жалгыз эле достор менен хобби болуп жүрө турган болсо, бул жөнөкөйлүк жанакы вечеринка болуп кетет. Ошон сөйдөн субханалла эмнекен, кээ бир нерселер бар экен адамдычы ким экенин билгизип коет. Эми айтайын деген сөз бар, таң көр. Оозум менен кытышып эле турат, кээ бирлерине так тийип калып мени жаман көрүп калса ойлой берем да. Бирок ачуу сөз негизи чыныгы дос айтат. Чын айтам, ачуу сөздүчү. Кээ бирлер субханалла азыр мынакей 4 оору пайда болгон. Стресс, депрессия, панический атака. Анан 4-түсү субханалла эмне эле жана унутуп калдым да. Глубокий стресс, то есть. Анан жанына эмне болду десең, стресс. Эмнеге стресс болуп кетти? Эмнеге болуп атканын билбей, эмнеге панический атака болуп атканын билбейсиң да. Бирөө отуруп көчөгөн айтат да, ойлоно берем дейт, эмнеси.
ушундай бир эртең эмне болом? Эртең болгондо билет да тура. Исламда мындай кээ бир нерсе оп-оңой чечилет. Эртең эмне болуп эмне башыңа ортасың? Эртең өлүп калышың да мүмкүн. Проблема жок ал. Мына өткөн өтүп кетти. Өткөнгө негиз кейип коюш керек. Канча күнөө кылып салдык. Канча намаз окуй өтүп кетти. Канча убакыт өтүп кетти. Мына бүгүнкү күн бар, бүгүн. Мына мен дайым айтам, мына бүгүн сенин колуңда. Мына бүгүн азыр байкап койсоңар болот. Мына азыр чыкканда элечи, эмне кыласыңар билесиңер? Телефонуңарды аласыңар да баштайсыңар. Эмне көрүп атканыңарды билбейсиңер негизичи. Кечке чейин ушуну менен. Жок дегене тиякта бүгүн китеп алып келдим. Мына как раз жана биз азыр эмеге койдук. Конкурска койдук. 10 умра койдук. Канча умра экен? 10 машалла. Алдагы араңарда полиглоттор бар. Алып туруп мону окуп койгула, анан катышып койгула. Алланын үйүнө барып келесиңер машалла. Ыйык жерге барып келесиңер. Отуруп мисалы 3 күн жүрөсүң, 3 күндө окуп отурган китеп. Сноска менен окугула, бирокчу, сноска менен. Мындай улам чийип коюптурлар, улам чийип. Маанилүү жерлерин. Өзүң байкайсың, мен байкадым, мындай ар бир өзүнүн маанилүү жерлери бар. Кийин мындай ошол суроодо ошол коюлат. 150 эле китеп алып келиптир машалла. Алдагы анын такыр болгондор болсо, академик болуп кетем десе, Гапырагайдын китептери тур тиги жерде. Ошону алып окуй бергиле машалла. Билинип калат. Өсүш деген ушундай нерсе. Жанакы китепчилер китептерди эмеси барбы? Жана ким жанында жүргөн азирет барбы? Жанында ким бар? Ким келди аны менен? Сен келдиң, ислам келген жокпу? Жазуучунун иниси келиптир мен. Сен деле кол коюп берип коер. Исламдын. Жакшы. Ошондой китепти алып туруп, машалла, анан катталып койгула сразу эле. Макулбу? Катталып койсоңор, тиги жерден суроо жооптор улам келип турат окшойт мен билгенден. Аллахым кабыл кылсын. Урматтуу уктаганда мен көп сүйлөйм негизичи. Бирок мен силерге азырчы чын-чын эле кыргызча дем салдым. Бул айтып атканым бул дем. Эгерде субханалла жакшы мына ушул жерде айып кетем десең, биринчи кыла турган нерсеңер азыртан жөнөкөй болуп баштагыла болду. Чын. Простой эле болгула. Эл менен эл бол. Бул биринчиси. Экинчиси бушайман бол. Күнөөм бар. Үчүнчүсү субханалла мага ыхлас кылып койгула. Таң ушу бакылдай берген болду экен, ушунун бир себепкер болуп калар. Мен кирип коюнчу эмне кылар экен көрөйүн деп. Макул сынап келгениңер бар, машалла. Жеңемдер кыйнап келгениңер бар. Эми эмне дейм субханалла. Кээ төртөөңөр бирөөнү байлап келдиңер да. Ошо байлап келгениңер жокто төртөөң болуп калышы мүмкүн азыр. Чын айтам ошондой. Бирөөнү алкаш деп алып келип калдың, төртөөң культурный алкашсың да. Ошо бар нерсеге даяр болгула субханалла. Бар нерсе даяр болгула. Баарыбыз күнөөбүзгө чыксын мындай. Эстагфирулла. Машалла, Аллах береке берсин. Амин. Алла таала баарыбыз күнөөбүздү кечирсин. Ошо айтылган ваазына саткалар тоофик, амал кылышка тоофик берсин. Кудай таалам өзү колдосун. Я Алла баарыбыз текеберликтен алыс кылып, жөнөкөй насип кылсын.